Неге адамдар ушунча исламга каршы чыгып, анан өлүп калганда эле баардыгы Куран окуп, барып эле анан жаназага Аллаху акбар деп жердин астына узатышат. Эмне үчүн ушундай акыйкатсыздык? Эмнеге биз ушул өлүмгө чейин эч нерсени признавать этпейбиз? Өзүбүзгө болгон ооба. Ушундай монт келесиң. Жок. Анан кийин бирөө эле окуп калса, жүрүп барып Куран окуп коелу. Эмнеге сен ошондо Куран окушуң керек? Куран деген эмне? Курандын переводу кандай? Жок, эч ким андай суроо бербейт да. Алар мындай кыргыздын каада салты дегендей эсептешет да көбүнчөчү. Болбосо бул деген бүт болгон ушул дүйнө жүзүндөгү адамдарга болгон мындай эме да. Буйрук. Биздин пайгамбарыбыз бүт дүйнөдөгү адамдарга келген да. Жын шайтандардын баардыгы. Мисалы үчүн ушинтип эле айтылат. Да? Анан кийин адамдар ушул даже мындай переводдорун билишпейт. Анан ошентип айтты, сүйлөшүп, чын ыхлас менен жүрөгүң менен монтип айтып берсең да, аягында сен деген фанатик болуп кетипсиң дегенде, дейсиң да. Болбойт экен да дейт. Ошентип 2-3 жолу ошенткөм, ошондо түшүнгөм да. Өзүң өтмөйүнчө да түшүнбөйт экенсиң да.